Саламатсыздарбы? Бул биздин сайтыбыз. Бул негизи MVP версия. Минимально жизнеспособный продукт азырынчачы. Но ошентсе деле уже продакшнга чыктык, уже колдонсо болот. Балким кандайдыр бир каталар чыгып калышы мүмкүн. Биз билбеген поведениялар болушу мүмкүн. Андай болсо кабар берсеңиздер дагы да жакшы болот. Биз дароо оңдоп туруп продуктуну дагы да өркүндөткөнгө, өстүргөнгө аракет кылабыз. Билсеңиздер керек, бул биздин главный башкы бетибиз. Бир катар көрүп, окуп чыгып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бул жерде мындай кылса болот экен, тигиндей кылса болот экен деген сыяктуу ой пикирлерге, сунуштарга ачыкпыз. Бул жакта кантип бир катар суроо жооптор дагы бар. Кирип окуп көрсөңүздөр болот. Андан сырткары кирем десеңиздер, могу жогору жактан эле ачасыздар дагы. Войти или начать деген баса берсеңиздер, логин пейджге келебиз. Логин страницага. Анан азырынча только Google аркылуу гана регистрация болот. Бул более безопасныйраак жол. Кирдик биз. Сиздерге киргенде эле, башында эле эң биринчи киргендер үчүн бул жерден 15 кредит атайын белекке берилет. Алып туруп колдонуп көрөсүздөр. Азыр биз бир инфографиканы жыйнап көрөбүз. Бул жерден сиздердин уже мурдакы жасаган жыйынтыктарыңыздарды көрсөңүздөр болот. Болбосо могул жерден көрсөңүздөр болот. Мои проекты деген жерден бассаңыздар болот, монитөлгө бассаңыздар. Мурдакы сиздердин проектиңиздер чыгып калат мынакей. Ачасыздар. Көрө бересиздер. Полный экранда, бул жерден скачать этсеңиздер болот, өзгөртсөңүздөр болот. Дагы башка варианттарында генерация кылсаңыздар болот. Эгер башка варианттарын генерация кылабыз десеңиз, бул жерден ушул эле сүрөттүн дагы башкача түрлөрүн ар кандай позада берип коюшу мүмкүн. Азыр болсо биз жаңы бир инфографика жасап көрөлү. Басып көрөсүздөр. Телефондон деле ушундай эле чыгат, дагы ушундай эле чыгат. Басасыздар. Каалаган сүрөтүңүздөрдү тандайсыздар. Өзүңүздөрдүн телефондон деле, компьютерлериңиздерден деле. Мисалы, могу сүрөттү уже көрсөңүздөр керек. Мен үйдөгү эле смартфондон ушундай эме кылды. Мисалы, ошол сүрөткө жакшынакай инфографика жасап бердим. Койсок болот. Бул жерден өзүңүздөр дагы каалаган пожеланияңыздарды, каалоолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Тигиндей кыл, мындай кыл деген эмелерди жазсаңыздар болот. Любой тилде кабыл эте берет. Кыргызчаны өтө жакшы түшүнбөйт нейросеттер, аны билесиздер, бирок кабыл эте, кыргызчаны деле бир аз түшүнөт. Мүмкүн болсо орусчаны же англисчаны колдонсоңуздар дагы да жакшы түшүнөт. Бул кандай размерде алыңыздар келет, итоговый варианттарыңыздар. Анан дагы өтө жакшы бир жер, эффективный колдонуш үчүн бул жерде варианттарды колдонсоңуздар болот. Азыр бул жерде мен бир вариантты тандасам, мисалы, мага бир эле картина келет, бир эле сүрөт келет. Экөөнү койсом экөө, ошентип 6га чейин вариант кылсак болот. Мен мисалы 3'тү тандап көрөйүн. 3 менде 30 кредит болот экен. Алабыз дагы, мисалы, жиберебиз. Генерация кетти.
Азыр бат эле бул бизге жооп берет. Ошентип варианттары менен атайын кыла турган кылып койдук. Мисалы, бул жерде азыр создается вариант 1, биринчи вариантке атат, андан кийин экинчи вариант, үчүнчү вариант, төртүнчү вариант деп ушинтип кете берет. Анан мүмкүн болушунча дагы бир айта кетчү нерсе, эгер инфографиканы колдоно турчу болсоңуздар, анда инфографиканын өзүнүн мынакей ошо даяр болду. Инфографиканын өзүнүн мындай ар бир товардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот го, свойстволору. Ошону колдонсоңуздар дагы да жакшы болот. Мына ачты, келди биздики, ачып көрөбүз. Мынакей өзү эле көрдүңүздөрбү, өзү эле мындай алып туруп жасап эме кылып койду. Келиңиздер, кийинки сүрөттү көрөбүз. Мынакей, бул уже жанакы эле жерде. Материалдардан бери өзү влагозащитный капюшон деп материалдардан бери өзү ойлонуп коет. Эгерде туура берсин десеңиздер, анда сиздер материалдын составын, эмнеден турат, эмне кызматтарды аткарат, ошол товар тууралуу кененирээк маалыматтарды жанакы башында биз кирген эмеге берсеңиздер болот да. Ветровка Nike. Мынакей. Муну куртка деп салды. Бул куртка деп таанып койду азырчы. Водонепроницаемый материал, дышащая ткань. Ушинтип берип койду. Ушинтип мындай куртка деп салбаш үчүн ветровка мисалы. Же болбосо спортивка деп ушинтип берсеңиздер болот. Эми муну мисалы өзгөртөм десеңиздер, мисалы мындай кылып туруп, мына изменить дегенди астын басасыздар, скачать десеңиздер, скачать этип коет. Изменить вариация деген бул варианттар. Ушуну мисалы мен болсо 2-3 вариант чыгардым, муну көрдүңүздөрбү? 2-3 вариантты чыгарып койдум. 3 түрдүү вариант берди. Ушинтип 6 түрдүү вариантка чейин чыгарса болот. Алабыз дагы мисалы мага ичинде карайм дагы, мага мисалы могул жакты. Мен ушул сүрөттөн дагы 4-5 инфографика жасагым келет. Ушул эле нерседенчи. Мен ушул жерде келем да, могу вариацияны басып коем. Мынакей. 1, 2, 3, 6га чейин вариацияны кылсак боло берет. Ушуну варианттарын чыгарсак боло берет. Же болбосо мен ошону эле өзгөрткүм келди. Мага ушул жакты, бирок влагозащитный капюшон мисалы да. Алам, мынакей бастым, муну көрдүңүздөр, кайсыл нерсе, кайсыл сүрөт өзгөрткүм келет. Могул жерден айтам, мисалы капюшон дегенди алып салалы. Убрать влагозащитный капюшон деп койсок, деп туруп жиберсем, азыр муну дагы эме кылып салат. Мен бирок силерге көрсөткүм келген нерсе вариация өтө сонун нерсе. Мен мисалы ушул эле сүрөттөн дагы бир 2 вариант алгым келип атат мисалы. Басам, вариацияны басам. Давайте 2 вариантка менин кредитим жетет экен. Варианттар 2 вариант жасап көрөлү. Кеттик. Көрдүңүздөр, экинчи вариант деп туруп дальше кетип атабыз. Азыр дагы бат эле бизге биздин результат берет бул.
күтөбүз. Мынакей биздин варианттарыбыз даяр. Ачып карайбыз. Эмне өзгөрүп кетти бул жактан? Лага крышка дейт, бул жактан башкараак стиль и защита. Нейросет болгон үчүн кээде бир аз каталар болушу мүмкүн. Биз бирок максимально колубуздан келишинче үйрөттүк. Ушу азыркы деңгээли ушул деңгээл. Айтор биз бул нейросеттердин максималдуу потенциалын колдондук да. Экинчи вариант көрдүңүздөрбү? Адамды буруп койду дагы, уже дагы башка бир поза берип койду. Уже Nike брендинг, икона стиля, уже бир аз өз алдынча мындай позаларды алмаштырат, дагы башка нерселерди кошот. Мына ушундай жалпы жөнүндө. Ушул келиңиздер, көрүңүздөр, мисалы проектилериңизге кирсеңиздер болот. Мына биздин жанакы проектибиз могунун ичинде эле. Мынакей келди. Бул уже башка проект. Студияга келсеңиздер, бул жактан деле жанакы кылган проектиңиздер уже экөөсү тең өзүнчө чыгып калат. Жалпы жөнүндө ушинтип колдоно берсеңиздер болот. Айтор кандай түрдөгү товар болбосун, кандай түрдөгү кийим болобу, же тиш мелочи болобу, айтор кандай түрдөгү товар болбосун, баарына жарайт, иштей берет.